5-ci gün Cuma günüңүздөр менен saat 9 болду. Биринчи заказлап келдим. Комфорт тариф менен болгон болчу 1 саатта келдик. 649 сом оплата картой. 1 саат жол болуп кетти. Өзү негизи где-то 20 мүнөттөй туруп калдык жолдо. Себеп дегенде жана күн менен келип атканда бир майда таш могу дисканын ортосуна кирип кетти. Защитный эме бар го. Ошол жака кирип кетип, трың звук чыгып, машинаны токтотуп, ошол ташты табып, кайра дөңгөлөктү ордуна салып чыккан кез 20 мүнөттөй убакыт ошо кетип калды. Бирок жакшы пассажир түшүнүктүү экен, өзү дагы түшүп жардам берип көрсөтүп койду. Так, буюрса бүгүнкү жумушту баштайлы. Линияга азыр чыгабыз, мой райондорду орундайбыз, анан кийин жумушка чыгабыз буюрса. 9:33. Так, 26 мүнөттө келдик. 240 сомго оплата картой. Кеттик дальше. Так, 9:56 өттү. Оплата картой. 3-чү заказ бүгүнкүнүн эсебине и 3-чү заказ картой. Наличка пока көрө элекмин, жок. Баланста ошондо бүгүн 712 сом иштептим, 2315 сом. Кече 20 заказ кылганмын да. То есть кече 20 заказды кылган үчүн плюс 3 сом парктан салып берген. Кандайча парктан салып берет, эмнеге салып берет деген вопрос жаралган болсо, сиздерге айтып кетейин азыр. Мияка бир жакшы токтоюн дагы. Чо за парк, эмнеге андай болуп атат, эмнеге мындай бонустар түштү деген суроолор болот. Тем по-любому ошо суроо болгон болсо, ошо суроого как раз таки жооп берип кетейин. Заодно бардыңыздар, ассаламу алейкум, ушул жактан жокмун бүгүнчү. Бардыңыздар кутмандуу кушуга күнүңүздөр менен туугандар. Автосити таксопарк, комиссия, парктын комиссиясы 1,5%. Паркта ар кандай бонустар. Бонустар кандай десеңиздер, при подключении жагында фотоконтроль документтер жөнөтүп уже паркка чыгып ишти баштаган соң силер баласыңар сразу 200 сом түшөт. Ошол паркта 20 заказ кылгандан кийин плюс 300 сом түшөт. То есть 20 заказды силер кылганча парктын мамилесин карайсыңар, мамилесин көрөсүңөр. Эмне деген парк, кандай, техподдержкасы жооп береби, жооп бербейби? Ошондой суроолор болгон болсо, ошол суроолорго жооп алганча, 20 заказ аткарганча өзүңөргө бир кандайдыр бир вывод чыгарасыңар дагы, жана 300 сом балансыңар аласыңар. Андан сырткары паркта ар 2 жумада бир розыгрыштар болуп турат. Розыгрыштардын правилалары эң көп заказ кылган жана эң көп саат линияда болгон. То есть жана комфорт плюс бизнес иштегендер тоже ошол эмеде көп саат болгон үчүн ошондой приздерге ээ болот. Приздер кандай десеңиздер, машинага, таксиге керектелечү аксессуарлар, бирок качественный аксессуарлар. Эмелер, видеорегистратор, проводтар, держатель для телефонов, подставкалар, ошондой эмелер бар. Жана автосити кайрымдуулук менен дагы алектенет. Ихсан кылып турат ар ай сайын, мисалы үчүн мурдагы айда мечитке жардам берип, жанагы силердин иштеген комиссияңардын процентинен чыгарып ошол жака бөлөт. И эң башкы момент, главный момент, Кудайым сактасын ар кандай кырсык баледен. Бирок эгерде бир кандайдыр себептер менен болуп турат да бул жашоодо, сиздердин күнөөңүз менен бир ДТП болуп калган болсо, ошол ДТПге чакырылган ГАИнин толтурулган протоколдун негизинде сиздер автосити паркынан 10 000 сомго чейин поддержка, жардам катары акча бөлүп берет. Ошол ДТП болгон учурга жардам көрсөтүп, сиздердин кичине болсо жеңилдик болсун деп. Ошолорду алыш үчүн, ошолорго полный катышыш үчүн, ошолорго полный лицензияга документтерди сакташ үчүн договор түзүш керек. Договорду туугандар, Кусейин Кульбаева 43кө барасыңар дагы договор түзүп, как положено, эмеге иштей бересиңер паркка. Бүгүн буюрса мен заказ ошол болуп калса барам, заодно договор түзгөнчөчү, и плюс ошол жактан көрсөтүп коем, жол болуп калса. А так, улантабыз. Эмен кылган жокмун мен бүгүнчө. Мой район кылган жокмун. Кичине мындай иштеп көрөйүнчү деп ойлоп жүргөн кез. Дордой жака дагы бир барып келиш керек өз негизичи банкка. Азия деген эме бар го, жана торговый центр. Торговый центр бе ким?
Ошол жака барып, короче, бир банк бар экен. Ошол банкка барып, условияларын билип келиш керек болуп атат. Ал жанагы эме боюнча, выкуп боюнча, же аренда боюнча, то есть лизинг боюнча ошондой эмелер менен заниматься этет экен. Ошол жака барып, көрүп келиш керек. Короче, туугандар менен келдим. Келип ошол банкка кирип чыктым. 19% экен. Миллион сом болгон болсо, жылына 190 миң кошулат экен. Историяңар текшерет экен, тияк бияктар текшерет экен. Бул микрофинансовый эме экен да, жанагындай беркиндей государственный банк эмес экен. Микрофинансовый экен жанагындай. Кирип полностью карап көрдү, текшерип көрдү. Анан кийин жакшы эле деди го, без первоначального взноса, короче, алсаңар болот дейт. 3 жылдан 5 жылга чейин. 5 жылга алган болсоңор 38 миңден эмеге 3 жылга болгон болсоңор 49 миңден туш келет экен. Ушундай экен, короче, эмесичи. Анан жана эмелерди, паспортду алып текшерип бүт карын карайт экен. Вроде как жакшы эле дегенде айтып койдук. Эми уже дальше ойлонуш керек болуп атат, эми конкретно ойлонуш керек болуп атат. Чой дейсиңер, не дейсиңер, кандай дейсиңер, айткылачы, жазгылачы оюңарды. Так, мен линия чыгып койдум, заказ жок пока что. Күтүп отурабыз. Ладно. Мынаке, достор, Кусени Көлбаева 43 Автосити парк ушул жак жайгашкан. Биякта могу ориентир Могу деген суши ордосунан бияка кетесиңер. Кетип туруп эле. Мынаке. Биринчи офис. Ошол жака келип туруп келишимдерди түзөсүңөр, келишимдерди аласыңар, анан паркта иштей бересиңер. Мынаке, Автосити таксопарк. Жака кирип туруп эле бүт бардын жайгаштырып иштей бересиңер. Могу К5 бар экен. Бул жерде дагы бир К5 турат. Могу К5. Бул жерде дагы бир К5 турат, мынаке. И бул жерде Соната New Rise турат. Ушул 4 машина, короче, на данный момент на выбор дейт. Келип ушунун бирөөсүн алып кетсең болот дейт. Кайсысын аларсын билбей атам, кайсысын кандай кыларын билбей атам. Өзүңөр кандай ойлойсуңар, не деп айтасыңар? Бирок 19 тарканда мен 20-21 десем табып беребиз дейм кылды. Кимге маалымат керек ушул боюнча, эгерде плюстарды коюп койсоңор, мен эртең отдельно ушул боюнча видео чыгарып сиздерге айтып түшүндүрүп берейин. Кандай банк, эмне болгон компания, эмне кылат экен, полный айтып түшүндүрүп берем. Кемде ким калачу болгон болсо, кийин алганда тоже жардам берем. Бирок биринчи өзүм алып алышым керек да, өзүм алыш үчүн пока что машина тандап жүрөм. Оюңар менен жазып бөлүшүп кеткиле. А мен дальше линияга чыгып кеттим. Так, саат 4:30 болуп калды, почти что. 306 сомго келдик. 306 сом, домой койгон болчум. Кеттик домойго, кеттик домойго. Так, банктагы калган документтерди дагы. 120. Кеттик. Банктагы калган документтерди дагы чогултуш керек, понедельниккечи. Понедельниктен күн жөнөтүп коюш керек экен. Ал документтер деген жанагы М-банк справка, мравка, наркы берги деген немелер бар да. Анан М-банктанчы, короче, мен эме кылган болчумун да, жанагы кредит, жана М плюстеги рассрочкалар бар экен го. Вот ошондойду оформление кылам деп, мен басып оформление кылып алып турмун көрсө, кылгандан кийин ал автоматически бир магазинге эме болот экен да. Одобрение болот экен да. А мен ошо магазиндерге чейин тандап эме кылып коюп турмун. Анан кийин көрсө одобрение болгондон баштап сразу же уже сен акча төлөп баштайт экенсиң да, уже как положено пользователь болот экенсиң. Анан мен ошону оформление кылып туруп жүрө берем. Бир маалдан кийин банкта ошо эме магазинден чалат. Чо там, келесиңер, алып кетесиңер бирдеке депчи. Анан ёма, мен адашып калдым, наркы берки десем, анда барып МБК атмен кылып жазып койгула, болбосо счетуңардан эме кылып кете берет дейт. Анан все деп туруп барып МБК тапшыргам. Мен атмен кылыпчы. Заявление жазып туруп мен кылгам, бирок ал очередьте турат экен да, дагы делечи рассмотрение турат экен. Бүгүн 16 январь ошону жаап коебуз, наркы берки деп понедельник күнү айткан болчу. Ана деп. А так мен понедельник күнү акча списать этип кетти эмеденчи, карточкадан. Анан ушундай барып айтсам, ошо сен М-банкың бар, М-рассрочкаң бар экен го, наркы берки дейт. Анан эстер ушундай дебедиңер да, М-банкка немен айтсам, все ушу байке кечиресиңер, ушундай болуп калды, наркы берки, бирок акчаңарды кайтат деп
айткан, анан бүгүн банк барып жана документтерин бергенден кийин ал жактан чыгат экен да, типа рассрочка бар экен го силерде дейт. Эме дейт, эле просрочка дейт. Ал просрочкага кирип калат экен да көрсө. Ошентип, короче, айланпаш болуп, анан бирок түшүндүрсөм, себеп анда ошону неме как раз понедельниктен баштап ошону кылып койсоңор деп айтып калды. Не белекат деп эле сүйлөп айтып койдум, башыңар айланып калдыбы мен ардемкени сүйлөп. Эми бөлүшүп атам да, жагандай толкундуу сезим болуп атат да. Машина алат окшоймун депчи. Эми арендага айдап жүргөнчө өзүң айдабайсыңбы деген тамакты бышырдым да. Ошого ошентип сүйлөп атам. А так чисто мындай добрый нравтар менен колдоп койсоңор жакшы болот негизи. А мен дальше 120 сом плюстук заказга жөнөдүм. Так, 283 сомго келдик 20 мүнөттө. Эми каяка келдик деген вопрос болуп атабы? Бияк мен айдайм дейт го бул үйгө. Мен үйгө мен барбайм мында. Мен үйгө бул жак менен барам. Заказ берем мага. Күтүп турайын. Такта мынаке 1311 сом. Бирок бул башка парк. Мен домой койгондо жана пайдаланбай жүрүп калдым да. Берки жакта почти 1000 сом. И бул жакта 1300, 2300 иштеп турмун да. Азыр үйгө жеткенче дагы 1000 сом болуп калса керек. Күтүп турайлычы. Короче, күтүп отуруп анан келдим эме жакачы, өзүм жака, мынакей. Эконом болчу, 784 сом. 50 мүнөттө келдик. 10 мүнөттө күтүп, 10 мүнөт эмес, даже 7 мүнөттө күтүп калмышпыз, по-моему. Эмеденчи. Ожидание болуп. Ушу мен так, канча болду? Болчу 1300 болгон болсо, стоимость поездки компенсирована дейт. Бул кайсы? Чё за? Баланска түшө эле экен акча. Түшүп турат, 82 сом. 2500 сом болуп турду ошондо бүгүнкү. Ал жакта 1000 болгон 3000 сом образына. Саат ушундай болуп калды. Короче, барыңыздарга чоң рахмат көрүп койгон үчүн. Лайк басып, жана плюс калтырып койгула эгерде ВК боюнча, ошол банк боюнча маалымат алгыңар келген болсо, мен эртең отдельный видео чыгарайын ошогочу. Бүт толук маалыматты. Керектүү болгон болсо да, анан кереги жок болгон болсо чыгара берсем, ардемкени сүйлөй бересиңби, анан аркы берки деп комментарий жазгандардан болот экен. Ал деле эми нет тет да. Жүрөгүм моюп кетет андай мындай депчи. Всё, ийгиликтүү барыңыздарга.